Саламатсыздарбы? Сиздердин назарыңыздарга Лилия Кудайбердиеванын «Курбумдун каты» аттуу чыгармасын тартуулайм. Жаздын жамгырлуу күндөрү артта калып, күн ысып, жай мезгили жакындап калган учур. Кечке эле жамгыр жааган күндөрү аба ырайы салкын тартып турса, бүгүн күн чайыттай ачылып ысыды. Күндө салкын абага карап, жылуураак кийинип жүрчүлөр бүгүнкү ысыкка ысып тердеп, күндүн ысык нурунан көлөкөрөөк салкын жерге качкысы келет. Эртең менен күндүн ысыгы көп байкала электе атайын убактымды арнап, шаарыбыздын Чакан базарына келдим. Максатым өзүм үчүн керектүүлөрдү, анан үй тиричилигине керектүү буюм-тайым сатып алуу. Аял заты кийимге жакын келебиз го. Кийимдерди аралап, алчуумду алып, тезирээк чыгууга аракеттендим. Биринен бири жакшы көрүнөт. Кыдыра берсең, суктанууң түгөнбөй, кызыгууң арта берет. Атүгүл жакканынын баарын алгың келип кетет. Сатып алган жеңил гүлдүү кездемеден тигилген жеңдүү көйнөк өзүмө абдан жакты. Көңүлүм ачыла, ар түрдүү үй буюмдары сатылчу тарабына бастым. Бул тарапта күнүмдүк тиричиликке колдонулуучу кол менен жасалган буюмдар, ар түрдүү бузулган тетик аспаптарды оңдоочу устаканалар, ортоңку аралыктарында мөмө жемиш, жашылса сатылган катарлар бар эле. Бул жерден да кур өтпөй, балдарыма жашылча жемиштерден сатып алдым. Эми үйгө кайтуу керек. Көтөрүнчүм оор болуп, тезирээк үйгө кетүүгө ашыктым. Бир убакта базарга келген элдин агымы көбөйүп, тар жолдордон тезирээк басууга мүмкүн эмес. Күн да ысып, бир аз калыңыраак көйнөгүмөн ысып бараттым. Мен бараткан чыгуучу оң тарапка чыккан адам көп болуп, алдымдагы аялдардын артынан акырын бастым. Шашпай баскан үчүн базардагы ар түрдүү көрүнүштөргө көз салып бараттым. Ушул учурда көзүмө тааныш кара нур унду. Көргөн көзүмө ишенбей, дагы жакшылап карадым. Ооба, жаңылбадым. Бул менин тээ балалыктан бирге ойноп, бир класста окуган курбум эле. Аны көргөндө сүйүнүп, кыйкырып жибере жаздадым. Чакырып да жибергим келди. Бирок бир күч мени токтотту. Андан көзүмдү албай баса бердим. Ортодогу жемиш саткан катар эле болбосо аралыгыбыз жакын. Адам кандай сезгиче? Менин караганымды сезгендей, курбумда биз тарапка көз жүгүрттү. Көз албай турган каректер чагыла түштү. Бул көздөрдүн чагылуусу секундтарга гана созулду. Экөөбүз тең көздөрүбүздү ала качтык. Бири-бирибизди көрбөгөндөй, тааныбагандай түр көрсөтүп өтүп бараттык. Таанып турсак да байкабагандыкка салдык. Эгер курбумдун көзүнөн бир аз эле сүйүнүч, кубануу байкасам, мен баарын таштап ага карай жүгүргүм келип турду. Менин толкундана, сүйүнүчтөн таң кала карап бараткан каректериме жооп болгон жок. Ачык маанайым чөгө түштү. Бир кездеги өтө ынак, сырдаш курбулар арадан көп жылдар өтсө да, тээ бир канча жыл мурунку эски таарыныштарын унутушпаптыр. Алда качан унутулган балалыктагы күндөр эсиме келди. Бүгүнкү ачык маанайым бузулуп, ичим муздай түштү. Үйгө кайттым. Үйгө келип, үй жумуштарын аткарып жатып да, кичинекей уулумду эмизип жатып да, курбум экөөбүздүн бүгүнкү кездешүүбүздү унута албай, көз алдыма элестете бердим. Адатта баламды эмизип жатканда, анын менден көзүн албай, эркелей карап, кылкылдата сүттү жутуп жатканына дене боюм балкып, элжиреп, уулумду тиктеп баарын унутат элем. Бүгүн анте албадым. Катуу ойго салган бүгүнкү кездешүүнү унута албай жаттым. Балалыгымдагы, жок, өспүрүм курагымдагы учурдун баарын сыдырып, өткөрүп баштадым. Нуржан экөөбүз бир класста окудук. Мектепке чейин мен аны таанычу эмесмин. Экөөбүздүн үйлөрүбүз алыс болгондуктан бизди мектеп тааныштырган. Мотурайган кезибизден катарлаш парталарда отуруп, сабактарда бири-бирибизди колдоп, жардамдашып, экөөбүз бири-бирибиз менен жакшы келишет элек. Мен көп сүйлөбөгөн, тартынчаак кыз болсом, Нуржан эркек мүнөздүү, бетке айтып сүйлөгөн кыз эле. Катарлаш отуруп, сабактарда бири-бирибизге жардам берип жүрүп, мамилебиз бара-бара жакын достукка айланды. Сабак бүтүп, таркаганыбызда гана экөөбүз эки жакка бөлүнчүбүз. Окуу аяктап, каникул болгондо
Бири-бирибиздин үйлөрүбүзгө барып ойноп, ээрчишип ойноп жүрө берер элек. Экөөбүздүн достугубузду ата-энелерибиздин баары билчү. Кимибиздин үйүбүзгө барбайлы ата-энебиз өз кызындай кабыл алышчу. Ошентип биз ынтымактуу курбулардан болуп чоңое бердик. Жылдар жүгүрүп биз жогорку класска да келдик. Нуржан химия, физика, алгебра, дене тарбия сабактарынан мыкты болсо, мен тарых, география, адабият сабактарынан көбүрөөк жакшы окуйт элем. Окуган сабагына карай да кесип тандайсыңбы же табиятыңданбы? Мен чоңойгондо аскер кызматчысы болууну кыялданар элем. Мен кыялдарымды Нуржанга айтып, ал мага айтып, окууну бүтсөк, чогуу бир шаарга барып, өзүбүз жактырган кесиптин окуусуна окумай болуп кыялданар элек. Сабакта отуруп алып да келечегибиз жөнүндө сүйлөшүп баштачубуз. Нуржан, а сен кандай кесипти тандадың? Мага койсого, мен дүйнөнү кезип жүргөн, бир орунда токтобогон кесипти тандар элем. Жайна, котормочу болсомбу? Же агент болсомбу? Бирок мага спорт да жагат. Мен ойлогон кесипке атам каршы. Окууну бүтсөк билинет го? Ооба, Нуржан. Дагы бир жыл окусак окууну да бүтөбүз. Аз калды. А мен аскер формасын кийип иштегим келет. Сен созулуп жүрсөң, кантип аскер формасын кийип иштейсиң? Аны үчүн курч мүнөздүү, тарсылдаган кыз болушуң керек. Сен жоош, назиксиң, Жайна. Ооба, бирок сен иштесең болот, Сен дене тарбиядан мыктысың, мүнөзүң да эркектей. Балдардын баары сенден коркушат. Форма кийип алсаң, андан бетер сенден коркуп калышат. Анда эч ким жактырбай коет го, Нуржан. Корксо корко берсин. Мен башка кыздарга окшоп, мени балдар жактырсын дебейм. Мага балдардын эч кимиси жакпайт. Мен мектептен кийин чоң окууга окуп, иштеп алгыча эч кимди жакшы көрбөйм. Түшүндүңбү, Жайна? Ооба, мен да эч кимди жакшы көрө элекмин, Нуржан. Билесиңби, биздин кыздардын кээ бирлери балдар менен сүйлөшүп калышкан. Алар мектепти бүтсө күйөөгө чыгышат да. Мен биринчи окуп, анан күйөөгө чыгам. Ага чейин эч кимди ойлобойм. Апам да ушинтип айтат, балдарды ойлобо деп. Ооба да, ага чейин тиги Аселдей болуп сүйүп калдым деп азап тартып жүрөлүбү, Эх, кыз кыялы, кандай асыл, аруу, тунук, байоосуң. Дал бүгүн эч кимди жакшы көрбөйм деп отурган эки курбу сүйүүнүн айттырбай келерин капарына да алышпады. Сүйүү сезимин байкатпастан кирип келип, эч нерседен бейкапар уктап жаткан сезимдерин кытыгылап ойготорун билишпеди. Жүрөктү ээлеген ал сезим күнү түнү уктатпай, көңүлүн дегдетип сагынтаарын билишпеди. Сезимге баш ийип, бүгүнкү асыл максаттар башка нукка бурулуп өзгөрөрүн билишпеди. Махабат үчүн от жалын болуп, акыл эсти жоготууга чейин барууга мүмкүн экенин сезишпеди. Дагы көп билбегендери бар экенин билишпеди. Сүйүү үчүн адам күтүлбөгөн чечимдерди чыгарып жиберерин да билишпеди. Сүйүү үчүн адам тагдыры өзгөрөрү мүмкүн экендигин билишпеди. Нуржан экөөбүз сүйлөшкөндөй эле экөөбүз башка кыздардай болуп, балдар менен кат деле жазышпадык. Достугубуз бекем болуп, сабактардан жакшы окуп, мектепти бүтүрүү жылдарына да жакындап бараттык. Нуржандын менден башка жакын курбусу жок эле. Менин да Нуржандан башка жакын курбум болбоду. Негедир экөөбүз тең башка кыздардай болуп көп сүйлөп, же балдар менен достошууну да билбедик. Оюбуздун баары жакшы окуп, сүйгөн кесиптерге ээ болуу эле. Бирок өзүбүз ойлогондой жакшы көрбөйм деген сөзүбүз жөн эле абага айтылып калган сөз турат. Так ошол жакшы көрүп калуу, сүйүп калуу достукка кастык кылды. Баары күтүүсүз башталды. Ошол күнү майрам күнү эле. Шаарыбыздын Борбордук көчөсү шаңга бөлөнүп, музыка жаңырып, атайын уюштурулган майрамдык оюн зооктор болуп жатты. Кызыктарды көрүү үчүн келген көчө жайнаган элдин арасында Нуржан экөөбүз да жүрдүк. Кызыктардын баарын бир кыдырып чыккан соң экөөбүз чарчадык. Биз сыяктуу жүргөн жаштар абдан көп экен. Өзүбүздүн мектепте окуган балдар, кыздарды көрүп саламдашып коебуз. Башка мектепте окугандарды болсо сын көзүбүз менен карап коебуз. Котологон элдин көптүгүнөн ызы чуудан чарчап, четиректеги суу саткан жерге келип, суу ичкенче туруп калдык. Биздин артыбызда балдар келе жаткан.
Алар да биздин жаныбызда суу ичип калышты. Көңүл деле өлбөдүк. Кыздар, кандайсыңар? Артыбызда 3 бала бизге кайрылышты. Күтүүсүз балдардын суроосуна мен жооп бере албай турдум. Эркек мүнөз Нуржан дароо жооп берди. Жакшы. Нуржан балдардан тартынбай көздөрүнө тике карап жооп берди. Балдар менен биринчи жолу мынтип көчөдө сүйлөшүп жаткандыктан мен уялып турдум. 3 баланын бирөөсү Нуржанга окшоп шарт сүйлөгөн бала экен. Кыздар, силер менен таанышып албайлыбы? Байкашыбызча, силер биздин кошуна мектептин кыздары окшойсуңар. Тааныш болуп жүрөлү. Кандай дейсиңер? Болобу? Таанышсак таанышып кое беребиз. Анын зыяны деле болбосо керек. Бул жолу да Нуржан жооп берди. Жанагы тартынбай сүйлөгөн баланын бою узун, кара тору, толмочураак экен. Урмат деп таанышты. Анын жанында бирөөсү бою кичине, арык, буудай раңдуу. Белек деп таанышты. Үчүнчү бала экөөнө караганда сымбаттуу, орто бойлуу, чачтары капкара экен. Кийген кийимдери да жарашып, жанындагы балдардан айырмаланып турат. Үстүндөгү спорттук костюму өзүнө куюп койгондой жарашыптыр. Жайна, Илгиз. Анын колдоруна колум тийгенде уялып турсам да тике карадым. Көздөрү капкара, кирпиктүү экен. Калың каштарын, кыйгач түшкөн чачтары бир аз жаап калган. Менин колдорумду кармаган Илгиз күлмүңдөй карады. Сырдуу караган, жагымдуу көздөр. Көзүмдү ала качтым. Мен өзүмдү башкача сезип уялып кеттим. Демейде тарсылдап бетке сүйлөп турган Нуржан бул балдарга жумшак сүйлөп, жоошуп калды. Анын мындай өзгөргөнү мени таң калтырып койду. Балдар биз басчу жакка кошо ээрчип басышты. Урмат бакылдап сүйлөп алдыга түштү. Тартынып басып бараткан мага Илгиз көбүрөөк сүйлөп жатты. Илгиз балдардын сүйлөп жаткан сөздөрүн, мен да алардын сөздөрүн укпадым. Көздөрүбүз уялыңкы тиктешет. Анын жагымдуу көз карашынан көзүмдү ала албай, суроолоруна жооп берип жаттым. Бирок биз үйгө кайтуубуз керек. Балдар менен жылуу коштоштук да үйлөрүбүзгө кайттык. Сабактарымды даярдап бүтүп уктоого камындым. Караңгы үйдө айдын жарык шооласын карап жаттым. Ар дайым жатып алып, эртеңки болор сабактар жөнүндө ойлоп жатсам, бүгүн ал ойлор менде жок. Мен бүгүнкү балдар менен болгон таанышууну, Илгиздин капкара, күлмүңдөгөн көздөрүн элестетип жаттым. Анын көздөрү дабдаана тартылып, жылмая тиктеген сырдуу көз карашы азыр да жанымда тургандай. Уйкуга көчүлүп, жумулуп бараткан каректеримде да Илгиздин каректери турду. Ошол күндөн баштап үйдөбү, мектептеби Илгиз жөнүндө көбүрөөк ойлоно баштадым. Ал жөнүндө менин бар билгеним башка мектептин жогорку класснын окуучусу. Аны канчалык ойлогонум сайын көргүм келе берди. Бир күнү жолуксун деп тилеп күтө баштадым. Бирок ал да мендей болуп, мен жөнүндө ойлонуп, жолугууну эңседиби? Мага белгисиз эле. Ал мени жактырганын толук сезип турдум. Сабак жүрүп жатты. Дайыма биринчи партада отуруп, мугалимдин сөзүн кунт коюп угуп отурчумун. Сүйлөп жаткан эжекейди карап отурган боюнча Илгизди ойлоп кетипмин. Аны ойлогондо канчалык байкатпайын десем да, көздөрүм жайнап, жүрөгүм ордунан козголуп, жылмаюумду жашыра албадым. Терезеден көрүнүп турган мектептин гүл бакчасына көз жүгүрттүм. Өзүмдүн толкундоонумду билгизбөөгө аракеттендим. Капарова, сага эмне болду? Мугалим эженин сөзүнөн селт эттим. Жайна, эмнени ойлонуп? Класска берилген жалпы суроого да жооп бербейсиң. Жанатан бери байкасам, терезени тиктеп эле ойлонуп отурасың. Жакшы элеби баары? Ооба эжей, жакшы эле. Эжекейим билип алгандай, бетим албырып кетти. Мугалим эжей мени мээримдүү жылмая карап койду. Анын уртундагы "Сени түшүндүм" деген сөздөрүн көздөрүнөн окудум. Үйгө баратып, Нуржан экөөбүз сүйлөшкөн сөздөрдүн баары кызыксыз болуп жатты. Анын сөздөрүн угуп бара жатканым менен оюм Илгизде. Нуржан менен кечээги таанышуубуз жөнүндө, биз менен таанышкан балдар жөнүндө сүйлөшкүм келип турду. Мен баарынан да Илгиз жөнүндө сүйлөшкүм келди. Анын күлүңдөгөн көздөрү, сымбаттуулугу, өзүн тыккан алып жүргөндүгү, жөнөкөй баладай эместиги жөнүндө сүйлөшкүм келип жатты. Бирок Нуржан кечээги таанышуу жөнүндө унутуп калгандай, өзүнүн үй бүлөсү, бир туугандары жөнүндө сүйлөп баратты. Дайыма угуп жүрүп,
Жаттап бүткөн анын үй бүлөсү жөнүндөгү сөздөрдүн бирөөсүн да укпадым. Нуржан токтоочудай эмес. Ичимдеги толуп турган ойлорумду бөлүшкүм келип, Нуржандын сөзүн бөлдүм. Нуржан, кечээги балдар жакшы эле балдар да, биз менен жакшы сүйлөшүп, көп жерге чейин узатып да коюшту. Урмат экөөң аябай сүйлөштүңөр го. Урмат да жакшы баладай ачык мүнөздүү экен. Билбейм Жайна. Алардын кандай экенин баары бир билбейбиз да. Башка мектепте окушса, жаман балдар болгондо биз менен достордой сүйлөшүп, көп жерге чейин узатып барышпаса керек эле. Жакшы эле балдардай. Сага билбейм, мага эч кимиси жакпады Жайна. Чын элеби Нуржан? Алар менен баратканда сен аябай токтоо болуп созулуп калдың. Мен сага таң калдым. Урмат сага гана сүйлөп бараттı го. А мага Илгиз жакты, сымбаттуу бала экен. Илгизди жактырып калганымды кантип айтып жибергенимди байкабай калдым. Айтып алып чочуп кетип, Нуржанды карадым. Ал мени көздөрү менен жалт дей бир карады да жүзүн буруп кетти. Көздөрү ойлуу боло түштү. Унчукпай жерди карап, мени укпагандай баса берди. Ошол боюнча Нуржан экөөбүз ал балдар жөнүндө сүйлөшпөдүк. Окууларыбыз менен болуп, мурункудай эле бири-бирибиздин үйлөрүбүзгө барып, ээрчишип жүрө бердик. Жаз мезгилинин ысык күндөрү эле. Кээде кечке жуук Нуржан экөөбүз велосипед тээп, шаардын четирегиндеги эски стадионго келип жыргап ойночубуз. Экөөбүз чоң кыздар болуп калсак да, велосипед менен кубалашып, күйүүгө тээп ойночубуз. Кээ бир күндөрү чарчап, велосипедти теппей эле колубуз менен жетелей үйгө жөө кайтчубуз. Шаардын эми гана күн батууга аз калган кечки кооздугуна суктанчубуз. Ары бери шашыла өтүп жаткан шаар тургундарынын катарында чоң көчөнү бойлой келе берчүбүз. Бир күн ошентип ойноп жүргөн күндөрдүн биринде бизге окшоп жүргөн эки бала жүрүптүр. Аларды көрүп, менин көңүлүм тынчсызданып турду. Нуржан, жүрү кетеличи. Тетиги балдарды көрдүңбү? Алар велигин теппей эле улам бизди карап жатышат. Эртерээк кетип калалычы, мен коркуп жатам. Ооба, байкадым аларды. Коркпо, тийип эле көрүшсүнчү, сазайын берермин. Биз көп узай электе эле жанагы эки бала артыбыздан жетип келишти. Кыздар, жолубуз бирге экен, чогуу кетели, деди балдардын бирөөсү. Жол кенен кете бергиле, а биз жөө басабыз. Анда биз да жөө басабыз силер менен. Кете берсеңер болот, силерсиз коркпойбуз деле, деп Нуржан шаңкылдады. Бул эки жигиттин бизди ээрчип алганы менин ачуумду келтирди. Мен сүйлөгүм келбей, алар жака бурулуп да карабай баса бердим. Мүмкүн болсо таанышып алсак болор беле? Байкашыбызча, кошуна мектептин окуучусу окшойсуңар. Ооба, биз мектептин окуучуларыбыз. Ошентсе деле таанышып алган жаман болбос, биз да силерди карындашыбыз деп жүрөлү. Менин атым Бекзат, бул досумдун аты Мурат. А силердикичи? А мен алардын суроосуна жооп бербестен 2-3 кадам ары басып карап турдум. Мен Нуржанмын, а бул досум Жайна. Балдардын жанына токтобой сүйлөй баштаган Нуржанга ачуум келип, Нуржан, кеттик дейм, дедим. Макул, анда жакшы калгыла, биз кеттик. Нуржан менин жаныма келип, эми гана басып баратканыбызда артыбыздан Нуржан, токтосоң деген үн угулду. Нуржан токтоп калды, а мен алдыга басып кеттим. Токтоп калган Нуржан алар менен бир аз сүйлөшүп калды да артыман келди. Мен сүйлөгүм келбей, маанайым бузулуп, үйгө жетүүгө ашыктым. Нуржан алар менен эмнени сүйлөштү, кызыгып да сурабадым. Менин көңүлүмдү ээлеген бир гана Илгиз эле. Таанышкан күндөн бери аны көрө элекмин. Эмнегедир аны күтөм. Ал тургай сагынып да жүрөм. Анын күлмүңдөгөн көздөрүн элестетем. Ошол көз караштарда экөөбүздөн бири-бирибизге айта албаган сезимдер айтылып турган. Ооба, ал да мени жактырды. Мен муну так билем. Ал мага сөзсүз келет. Мен ушул ойлорду миң кайталап ойлонуп, бассам турсам жадыман чыгарбайм. Буга чейин чоң максаттарымдын бири сүйгөн кесипке ээ болуу гана болсо, эми ал экөө болду. Баары бир турмушка чыгат эмесминби деп ойлоп коем. Илгиз экөөбүз үй бүлө куруп алсак. Бул ойлорду ойлогондо бетим тамылжып, жүрөгүм опколжуп элестетип алам да, бул ойлоруман уялып кетем. Антсе да мен бул ойлоруман бактылуу болом. Ошол күндөр ишке ашса экен деп ичимен каалайм. Ушундай таттуу кыялдар менен жашап, Илгизди күтүп жүрдүм. Сабак аяктап,
Мен мугалим эжейден билбегендеримди сурап кармалып калдым. Класстагылардын баары сабак бүткөнүнө сүйүнүшүп, шашыла чыгып кетишти. Шашпай коридордо басып сыртка жөнөдүм. Алдыман карып күрүп Нуржан жүгүрүп келди. Мага келери менен «Кеттик, болбатыраак» деп колуман кармай шаштырды. «Эмне болду?» деген суроомо жооп да бербеди. Тез баскан биз мектептин сыртына чыгып бардык. Мына сага күтүлбөгөн жаңылык. Мектептин сырткы жолунда урмат менен Илгиз туруптур. Кубанганыман катуу толкунданып кеттим. Нуржандын айтпай алып келгенине таң кала аны карадым. Мага окшоп толкунданып турган Нуржанда «Бизди чакырышыптыр» деди. Ошол күнү биз биринчи жолуккандай жолду бойлой басып бараттык. Мурункудай эле эң көп урмат сүйлөп баратты. Биздин сөздөрүбүз сабактар жөнүндө, келечектеги кесиптерибиз жөнүндө болуп жатты. Мен тартынчаактыгыман көп сүйлөй албай жаттым. Илгиздин күлүмсүрөй карап койгону эле мени сүрдөтүп, апкарытып койду. Бирок аны менен жолугуп турганыбызга абдан сүйүнүп, бактылуу болуп турдум. Биз менен көп деле убакыт турбаган балдар дагы бир күн келээрин айтышып, коштошуп жөнөп кетишти. Алардын караанын узата Нуржан экөөбүз карап турдук. Мындай жолугушуулар жай айына чейин 2 жолу болду. Бирок Илгиздин сезимин көздөрүнөн гана көргөнүм менен ачык билдирүүнү көрбөдүм. Мен андан жакшы сөз угууну, сезимин айтаарын күтө бердим. Билбейм, кыз жүрөгү сезимтал эмеспи? Анын унчукпаганы мени ан сайын убайымга салып, санаага батырып жатты. Ал унчукпаса, Нуржанга менде болуп жаткан сезимдеримди билдириштен тартынып жүрдүм. Мен Илгизди жакшы көрөрүмдү айтсам эле, ал мени маскаралай тургандай сезилип жатты. Чын эле, ал мага эч кандай сезимин билдирбесе, мен өзүм билдирип алып уят болбоюн деп өзүмдү басам. Баары бир жүрөгүм алоолонуп, сүйүүгө күйүп жүрдүм. Ошентип окуу жылы аяктап каникулга тарап кеттик. Каникул күндөрүнүн кээ бир күндөрү Нуржан экөөбүз адатыбызча биргебиз. Башка кыздарга караганда экөөбүз көбүрөөк жолугушуп, бош убакыттарды бирге өткөрөбүз. Убакыттарыбыз кеңири эмеспи? Кээде түшкү убакта деле велосипед тээп, ойноп чыкчу болдук. Бекзат менен Мурат Нуржан экөөбүздүн кайсы убакта келишибизди билип алышыптыр. Дал биз келген убакта алар да келип биз менен кошо ойношчу болду. Бир күнү минутага салып жарышып тебишмей болдук. Ар бирибиз бирден. Биздин көрсөткүч балдардан кем калбады. Баарынын аягында мен тээп келген болчумун. Беттерим кызарып, күйүп калган мени Бекзат көпкө көз албай карап тура берди да, колундагы сууну берди. Желим идишти манжаларымды ачып карматты да, колу менен менин колумду бекем кысып койду. Мен түшүнбөй калдым. Суусап калгандыктан аптыга суу ичип кирдим. Мени карап турган Бекзат: «Жайна, сен бир гана сулуу болбостон, күчтүү да кыз экенсиң. Сенден мындай көрсөткүч күтпөгөм». «Ой, Бекзат аке, Жайнаны билбейт экенсиз. Ал созулганы менен келечекте аскер формасын кийип иштегиси келет. Ал кесип үчүн спорт маанилүү экенин билебиз да». «Ошондой. Анда Жайна да мен сүйгөн кесипти сүйөт турбайбы? Мен да быйыл окууга тапшырам. Кыздар, келечекте Жайна сүйгөн кесиптин ээси болсом деген ниетим бар. Балким Жайна экөөбүз бир жерде иштеп калабызбы, Жайна?» Бекзат менден көзүн албай турду. Анын сүрдүү, курч көз карашынан жалтанып кеттим. Көзүмдү ала качтым. «А эмнеге ушуга чейин окубай жүрөсүңөр, Бекзат аке?» деди Нуржан. «Туура суроо. Мектепти бүтүп тапшырууга барсам, аскердик кызматты өтөп келсең, көп жеңилдиктер болот дешти. Ошондон да аскерге кеттим. Жакында эле келгем. Аз күндүн ичинде борборго кетем». «Ай, борбордо окуйт турбайсызбы?» «Ооба, буйруса окуйм. Силерге көнүп калдым эле. Байланышып туралы, кыздар. Мен силерге кат жазып турайын». Нуржан менен сүйлөшүп жатып, мага суроо берген Бекзатка таң калдым. Мен суроолуу Нуржанга карадым. Жооп бере албай бир топто гана демиш болдум. Нуржан мени карап кашын серпип күлүп койду. Балдар менен коштошуп үйгө баратканыбызда Нуржан: «Жайна, сени Бекзат жактырып калды, байкадыңбы?» деди. «Жок, Нуржан, байкабадым». «Кантип байкабадың? Сени ушунчалык суктануу менен карады. Мен биякта таң калып кеттим». «Суктана берсин, ал мага жакпайт.
Анда ким жагат? Ушул суроого Илгиз деп жооп бергим келип кетти. Бирок ичиме жуттум. Бекзаттын эмнеси жаман, Жайна? Бойлуу, кең далылуу, акыл эстүү жигит экен. Аскер кызматында иштеп калса, эмнеси жаман? А сенчи, жактырдыңбы, Нуржан? Мен азырынча эч кимди жакшы көрбөйм дебедим беле, Жайна? Мен да. Үйгө келгенден кийин мени өзүнчө ой басты. Кызык, Илгиздин көздөрүндө мага болгон сезими ачык эле көрүнүп байкалып турса да, Нуржан эмне үчүн көрбөйт? Баары эле байкалып турбайбы? Ал жөнүндө сөз баштасам эле улагысы келбейт. А Бекзаттын бир сөзү үчүн аны мага мактап калды. Кызык. Рас, Бекзат деле жаман бала да эмес. Спортко кызыккан, тыкан, келбеттүү бала экен. Бирок мен Илгизди жактырып калдым да. Анын сүйкүмдүү көздөрү эле баарын унуттурат го. Эх, Илгиз, менин сен деп азап тартып жүргөнүмдү сездиң бекен? Эх, сүйүү. Бир адамды сүйүп калсаң, сени сүйгөн адамды да көрбөй калат турбайсыңбы? Нуржан айткандай, Бекзат мени жактырып калганын ачык эле билдирбедиби? Бирок менде ага деген тартылуу болгон жок да. А Илгизчи? Ал жөн гана көздөрү менен. Ошол көз караштарга мас болуп, мен биякта акыл эсимди жогото сүйүп жүрөм. Илгиздин мени сүйөрүнө ишенем. А балким? Жок, ал да мени сүйөт. Болгону тартынып жаткандыр. Анда эмнеге сүйүүсүн билдирбейт? Ушул ойлор менин тынчымды алып жүрдү. Көбүрөөк ойлонуп, кээде түн уктабай таң атырчу болдум. Уйкумдун качуусунун себеби сагынуу, тун сүйүүм эле. Түнкү уйкумдун качканын, сүйүүдөн азап чегип жатканымды эч кимге айта албадым. Эч качан сыр жашырбаган курбума да айта албадым. Бир күнү күн түштөн ооп калган кезде дүкөндөн келе жаткам. Үйгө жакындап баратканда жолдун боюнда мага тааныш караан көрүндү. Аны көргөндө апкарып кеттим. Толкунданууданбы же бетме бет жолугарыбыздан сүрдөп кеттимби, буттарым титирегенсип, бир орундан жылбай калгандаймын. Аны карап баратканым менен басып баратканымды сезбедим. Айлана тегерегимдеги кыймылдын баары токтоп, кулагымда эч нерсе укпай калды. Менин көзүмө жалгыз гана ошол караан көрүнүп турду. Мага эч нерсе сезилбегени менен мени күткөн караанга жакындап калдым. Мына, ал да мени карады. Канчалык калтаарыбайын, канчалык сүрдөп, жолугуудан коркпойун, мени күткөн караанга жакындап бараттым. Аны кароодон уялып, жерге башым көбүрөөк салып басып бараттым. Ошентсе да, биздин аралык жакындайт. Жакындаган сайын беттерим албырып, башымды көтөрүп тик кароодон айбыгып бараттым. Аны менен бетме бет кездешүүнү элестете албай жаттым. Буттарым дирилдегенсип, жүрөгүм дүк-дүк кагып, анын жанына келип калдым. Ал мени карады. Кандайсың, Жайна? Жакшы, сен кайдан? Эмне деп сүйлөрүмдү да билбей, оозума кирген биринчи сөз ушул болду. Бул жакта эжем жашайчу. Ошолор тараптан өтүп бараткам. Анан сени көргүм келип. Илгиз күнөөлүү кишидей жер карады. Мен бул тараптан сени эч качан көрбөгөм. Мен да, Жайна, сени көрбөгөн экенмин. Илгиздин күлмүңдөгөн көздөрүнөн көздөрүмдү ала качтым. Ооздорубуз башканы сүйлөп жатканы менен көздөрүбүз бири-бирине башканы айтып жатты. Жолдун четирээк жагында жолугушуудагы кыз-жигиттей болуп турабыз. Ары-бери өткөн шаар тургундары бизди карап коюшат. Биздин элде кыз баланын жигит менен турушу өң көрүнүш. Ошентсе да экөөбүз баарын унуткарып, көчөдө жалгыз эле экөөбүз калгандайбыз. Билесиң го, Жайна, быйыл мектепти аяктадым. Жакында шаарга окууга барам. Ошого бир кыз менен коштошуп кетейин дегем. Ал кыз силердин мектебиңерде окуйт. Ал мага абдан жакты, Жайна. Азыр эле кубанычтан жайнап турган жүзүм мостое түштү. Оюма биздин мектептин менмин деген сулуу кыздары келди. Мээмде ким деген суроо жаңырды. Менин суроомду угуп турганда Илгиз, ал сенсиң, Жайна. Мага сен абдан жактың. Мен сени жакшы көрөм. Аалам токтоп калгандай. Кулагымда Илгиздин жакшы көрөм деген сөзү гана жаңырып турду. Эгер билсең, мен ушул сени жакшы көрөм деген сөздөр үчүн эмне гана болбодум, Илгиз. Сенин көздөрүң мени арбап,
Бир көрүү үчүн уйкусуз түндөрдү өткөрдүм. Сагындым, күттүм. Менин сезимимди билишиңди кааладым, Илгиз. Сенин бул сөзүң мен үчүн сөз жеткис кубаныч, бакыт. Эхехей, мен бактылуумун. Кубанычтан жүрөгүм түрсүлдөп жарылып кетчүдөй, сүйүнүчтөн, сүйүүдөн балкып турдум. Экөөбүз жылуу коштошуп, Илгиз кетип жатты. Мен анын артынан карап турдум. Илгиздин ар бир кыймыл аракети, ар бир кадамы узап бараткан карааны мага жагымдуу эле. Эх, сүйүү. Эгер башка адам болгондо артынан карап, ушинтип суктанып сүйүп карап турбас элем. Көчөнүн 4 айрылыш жерине жеткенде Илгизге сол буштан капыстан эле Бекзат чыга келип, экөө кол берип саламдашып туруп калышты. Бекзат адатынча велосипед жөнөкөн. Алыстан карап турган мен жакка Бекзат бурула карады. Ал менин жанымда карап тургандай чочуп кеттим да, үй жакка шашыла бастым. Кызык, бул жакта жашаганымды Бекзат кайдан билет? Жолдо бараткан Илгизге аркы беттен басып келди. Демек Бекзат мени акмалап жүрөт. Бул көрүнүштү унута албай, экөөнүн кол алыша туруп калышкандарын күн бою ойлоп жүрдүм. Бирок ошол күнү экөөнүн эмне деп сүйлөшкөндөрү мага табышмак бойдон калды. Нуржан экөөбүз адатыбызча чак түштөбү, кечке жуукпу, велосипедтерибизди тээп алып, бош убактарыбызды биргебиз. Шаардын кайсы жерине барбайлы артыбыздан эле Бекзат менен Мурат келет. Ушул күнү да алар биз менен келе жатты. Мен аларды жактырбай, алдыга жүрүп кетем. Бир убакта Бекзат: "Кыздар, мен эртең жөнөп кетем. Сүйлөшкөндөй жазып тургула, жайна. Мен сага жазам, жазгын, Анын бул суроосуна жооп бербедим. Албетте жазат Бекзат эке. Нуржан шашкалактап, менин ордума жооп берди. А мени Бекзат кыпынчалык да кызыктырчу эмес. Чындыгында ал эч айыбы жок жигит десе болчудай. Бирок мен Илгизди жактырам да. Экөөбүздүн ошол күнкү жолугушуубуздан кийин мен Илгизди гана ойлоп, анын келерин күтө баштадым. Кулагымда жакшы көрөм деген сөзү жаңырат. Ал сөздү эстегенде жан дүйнөм шаттыкка бөлөнүп, жүрөгүм тыбырчылап кеткенсийт. Мен аны менен кайра болуучу жолугушууну күтүп жүрдүм. Ошол күнкү жолугушууну кимдир бирөөгө айткым келет. Бирок негедир эч кимге айта албай жүрдүм.